Салам достор, бул Ред подкаст Кызылкыянын үнү. Биз дагы деле ошол өзүбүздүн Кызылкыянын, өзүбүздүн Кыргызстандын, өзүбүздүн таланттарды, өзүбүздүн чыган жигиттерди спорт чөйрөсүндө болсун, башка чөйрөдө болсун, элибизге кызмат кылган, элдин атын көтөрүп, элибиздин башка дүйнөлүк ареналарда атын чыгышына салым кошуп жүргөн инсандар менен маек курууну улантабыз. Бүгүн кайра эле биз спорттун айланасында сөз кылабыз. Бүгүн буюрса биздин курама команданын эң ключевой оюнчуларынан бирөөсү, ошол Кызылкыядан чыккан өзүбүздүн тургунубуз, өзүбүздүн досубуз. Буюрса бул Кыргызстандын желегин жогорку ареналарда көтөрүп жүргөн жана Кыргызстандын көптөгөн жаштарына түздөн түз үлгү болгон азамат жигиттердин бирөөсү. Адылжан, салам алейкум. Кош келипсиңер. Салам алейкум, саламатсызбы? Азыр немеде, каникулдасыңар, биякта? Адылжан азыр достор бизде учурда Вьетнамда ойнойт. Вьетнамдагы клуб кайсы эле? Танхуа деген команда менен ошол жакта ойнойм. Жакшы. Адылжан, азыр өзүңүз тураңызда бир аз маалымат берсеңиз, сиз каякта төрөлүп өстүңүз, анан негизи башында футболго кантип келип калдыңыз? Мен ушул Кызылкаяда эле туулуп чоңойгонмун. Футбол карьерама болсо биринчи мен өзү бокска барат болчумун. Бокс менен машыгып, менин байкем дагы боксер. Ошо менен бирге барып, бокска бир 6 жыл, 7 жыл бокста жүргөмүн да. Футбол менен, боксту бирдей алып кеткенмин. Ал кезде Спартакиада школьников болот эле, баягы мектептер боюнча Баткен аддена болуп, Ош, Бишкек болуп турнирлер болот эле да. Ал кезде биринчи жолу Бишкекке алып барган футболдон. Ал кездерде Бишкекке десе бизге башкача сезим болот эле да. Бишкекке барып, ойноп, ошондон кийин кызыгыш футболго көбүрөөк болуп кеткен да. Значит, футболду ойносоң көп жерлерди көрөт экенсиң, ошол жактага барат экенсиң деп туруп, футболго мени тартып кеткен. То есть биринчи карьера башында башталышында мындай бир биякта мисалы үчүн биз билебиз да, Кызылкаяда жана Мурат агайлар бар эле, башка бар эле. Кичинекейибизден биз дагы барып жүргөнбүз да, кичинекейибизде барат элек. То есть аяктан чыккан неме эмес, кийинчерээк. Жок, мен өзү футбол менен 7 жашымдан уже тренировка кылып баштаганмын. Футбол менен боксту бир алып кеткенмин да. Футбол эртең менен болот эле, же болбосо 3-4 башталат эле да, абедтен кийин. Бокс кечинде болот эле. Кайсы агайларда машыгып жүрдүңүз Кызылкаяда? Мен биринчи агайым Моминжан агай болот. Мен ошо үйрөтүп эме кылган тренер биринчи ошо Моминжан ака болот. Только Кызылкаяда ошол тренерде эле мен машыгып жүргөм. Негизи футбол карьераңызды айтамын. Футбол карьераңызда бул ушул азыркы деңгээлге жетишиңизге, бүгүнкү күнүңүзгө келишиңизге эң бир важный, эң таасирдүү инсан ким? Таасирдүү инсан бул менин ата-энем болот. Альбому спорт болобу, башка нерсе болобу, ата-эненин поддержкасы важный болот экен да, любой жердечи. Ошол кичине кезибизде атам болобу, апам болобу, любой жумуш болсо дагы кылып туруп, тренировканын убакыты болсо, жумушуңду ташта тренировкага бара бер, биз өзүбүз кылып коебуз деп жиберет эле да. Ошо самый главный атанын поддержкасы башкача болот да. Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз эле? Мисалы үчүн футбол карьерасында машыгыш үчүн же башка болуш үчүн финансовый кандай болуш керек бир үй бүлө? Сиздин үй бүлөңүздүн финансовый немеси кандай эле? Жана бул азыркы күнгө келдиңиз дагы азыркы жерде иштеп, азыр мисалы иштеп деп айтабыз да, бир клубда иштеп жүрөсүз же ойноп жүрөсүз. Үй бүлөңүздүн финансовый жагын өзгөртө алдыңызбы, өзгөртө албадыңызбы? Жок, өзгөртө алдым, потому что биз кичинелигибизде эми жаман жашаган десем болбойт. Бай деле болгон эмеспиз да. Кыйынчылыктар болгон, көп кыйынчылыктар болгон. Ал кезде не только бизде көп кыйынчылык болуп, тамак, ушундай да. Атамдар Россияга барып иштеп, башка жерлерде иштеп, багып биздичи. Кыйынчылыктар көп болгон да. Ошондой кыйынчылыктар болсо дагы ата-энем бизге поддержка берип, спортко болгон нерселерди алып берип, тренировкаңа бар, калтырба деп поддержка кылган. Ошого айтып атам да, ата-эненин поддержкасы спортто же башка нерселерде важный роль ойнойт да. Биз билебиз да, көп чыган футболисттер көптөгөн немеси в основном немеден чыгат? Кыйналган үй бүлөлөрдөн же мындай байлардан футболист чыгыш кыйыныраакпы деп ойлойм да.
ошондой чыгыш. Туруусун айтсам мен көргөн эмесмин байдан чыккан футболистти же не только футбол жагынан башка спортсмендерди дагы баягы күчтүү спортсмендер чыкканда ошондой да. Биз дагы только ушу поляларда иштеп жүрүп, ушу далаларда иштеп жүрүп чоңойгонбуз да. Азыркы күндө эмне деп ойлойсуң? Мисалы үчүн ошол илгерки биздин убакка салыштырмалуу, мисалы үчүн бир байлардын баласы келип футболист болуп кетиши кыйыныраак эле да. Анан алар негизи спортко деле келбейт эле да. Анан азыркы күндө бир аз неме өзгөрдү. Мисалы үчүн бир чоң клубка, мисалы үчүн эле айталы, биздин Кыргызстандагы эле Барселонаны айталы. Жөнөкөй эле бир карапайым адам барып ойното алышы кыйыныраак, потому что контракттары башка же башка. Азыр байдын балдары ойноп калдыбы же дагы деле мындай карапайым элден футболист чыгышы мүмкүнбү? Жок, карапайым элдерден чыгат футболист. Биз потому что көп барабыз. Барселона академиясында ham болобуз. Мындай да, биздин кезибизде жаштыгыбызда условия болгон эмес да. Бизде Момунжан акада болсо дагы, бизде 3-4 топ болсо дагы тешик топторду барып, өзүбүз ремонт кылып, поля деле болгон эмес. Мына университеттин полясы деле топурактарда чуркап чоңойгонбуз да. Азыркы жаштарда бүт условия бар. Баардык нерсе бар, бирок желание аз да. Ошондой да, бүт нерсеси бар. Стадион десе стадион, пут кийим десе пут кийим, топ десе топ, тренер десе тренер, ар деке немеси бар да. Бирок желание мурунку биздин убакта болгон желанияны көрбөйсүз да. Жаштарда. Колдо бар нерсенин кадыры жок, а? Кадыры жок экен да, ошондой да. Ошого айтат да, баягы кыйынчылык көрүп, бирдекеге жетишем деп туруп чоңойгон бала башкача болот да. Бизде Кыргызстандагы көпчүлүк футболисттер мен билгенден бир 10 жылдын тегерегинде ушундай болчу. Азыр кандай билбейм. Мисалы үчүн бир футболист, сборныйда ойногон бир футболист болсун же башка бир клубтарда ойногон футболист, тренировкадан сырткары өзүнүн дагы бир иши дагы бар да, бизнеси бар, башкасы бар. То есть үй бүлөсүнү дагы айлантып кетиш үчүн футбол дагы ойноп, ишини дагы кылып ушинтип жүрүшчү. Азыр ситуация кандай? Только футбол менен? Азыр футбол азыр бүт мамлекеттерде жакшы болуп калган. Футболист, профессиональный футболист башка жумуштар менен неме кылганы дагы убакыты дагы болбойт же. Профессиональный, потому что бир күндө 2 маал тренировка болот. 1 маал тренировка болот. Профессиональный футболист восстановление болуш керек. Мисалы үчүн да, эртең менен тренировка болсо, уже режимде болуш керек, укташ керек. Мисалы үчүн организм восстановление болуш керек. Экинчи тренировка даяр болуш керек да. Эгер организм мисалы үчүн восстановление болбосо, игрок травма алып калат. Ошондой нерсе да. То есть азыр Кыргызстандагы премьер лиганын клубтарын алайлы, ошол жердеги оюнчулардын бардыгы, то есть клубтан алган акчасы өзүнүн үй бүлөсүнө бардыгына жетет, спокойно жетет. Азыркы маалда жетет. Азыр футбол ойногуп, условиялары дагы жакшы болуп калган. Мурун деле, мисалы үчүн мен Алайда деле ойногонмун. Ал кезде деле мен футболисттерди көргөн эмесмин, профессиональный футболисттерди башка жумуш менен иштегендерин көргөн эмесмин. Мисалы үчүн биз билгенден 10 жылдын тегереги уже футбол чөйрөсүндө жүрөбүз да. Анан профессиональный футболдо. Анан биздин мурдакы 10 жыл мурдагы кыргыз футболу менен азыркы кыргыз футболунун арасында айырма барбы, жокпу? Айырма бар. Чоң эле айырма бар. Не только 10 жылда, уже 4-5 жылдын ичинде башы өнүгүп кетти спорт. Не только футбол, мемлекетте спорт жөнүндө акыркы жолу ошол биринчи Азияга чыкканыбызда, Азияда ойногонбузда ошондон кийин уже футболго башкача эме болуп кетти да. Уже элдер кызыгып, андан мурун анча кызыкпайт эле да. Ошол Азияда жакшы өзүбүздү, биринчи Азияда жакшы ойноп, группалардан чыкканбыз го. 1-8, по-моему. Ошондон кийин уже элдер кызыгып, спортко кызыгышы башкача болуп кеткен да. Азыркы жаш муунду, азыркы өсүп келаткан футболисттерди, футболго кызыккан жаштарды мурдакы муунга салыштырсак, мисалы үчүн азыркы жаш балдарды көрүп калабыз да, тренировкаларына барып көрүп ойносок, мындай башкача финттерди жасап, баягы балдардын таланттары башкача көрүнөт да. Илгери деле ушундай таланттуу жаштар беле, азыркылар мындай интернеттен көргөн үчүнбү, дагы да таланттуураакпы, же билбейм, азыркы жаштардан азыркыдан дагы жакшыраак футболисттер чыгышы мүмкүнбү? Ооба, чыгышы мүмкүн, потому что азыр айтканымдай аларга бардык условия бар да. Тренерлер бар, условиялар бар. Мисалы үчүн ал тренерлердин устунан текшере тургандар бар, мисалы үчүн жумуштарынчы. Мурун андай болгон эмес да. Азыр бул условия, мисалы үчүн академиялардан балдар ошол жакта жатып калып, карап балдардычы не кылтат, тренировкаларыны режимде да, постоянно режимде болгон бала башкача болот да. Мисалы үчүн үйдө чоңойсо, мисалы үчүн көбүн иши чыгып калат, мисалы үчүн тренировкага барбай калат, может. Уже мындай да, футбол, профессиональный футбол
игрок бир күн мисалы үчүн кеч калса, тренировкага барбай калса, ошол менен тең бирге баргандар тренировка кылып бир күн өсүп кете берет да. Бул бир күн аркада калып кетет, тиги барган тренировканы калтырбаган өсүп кете берет, режим да. Ал академияда күндө алар режимде тренировка болуп өнүгүп, ошого азыр сиз айткандай финттерди башкача, уже футболго болгон, мисалы үчүн өнүгүп атат го. Мисалы үчүн европейский футболдо мурунку бир 10 жыл мурункуну көрүп, азыркыны көрсөңүз, азыркы быстрый футбол да. Ооба. Анан мынау мисалы үчүн чоң шаарларда же болбосо мына академиядагы же бир клубдагы шаарларда жайгашып калганда, анан баягы чет жерлерде айылдагы футбол бар да. То есть аларда мүмкүнчүлүктөр азыраак. То есть бул Кыргызстан үчүн жанагы ар бир региондогу чекелердеги балдарга дагы жетиш үчүн кандай кылса болот? Мисалы үчүн азыр академиядагы балдар эмне тамак жеп атканын билет тренер. Өздөрү билет, анан ошого жараша гонять этет балдарды, неме кылат, тренировканы берет. А бирок баягы айылдагы чекедеги бир тренер билбейт да бала үйдөн эмне жеп келди. Аны гонять эте албайт, коркот, тамактанып келди же тамактанбай эле келе берди, мисалы үчүнчү, баардыгына бирдей мамиле кылбайт. Ошон үчүн азыр бизде кээ бир таланттар болушу мүмкүн, балким Кыргызстандын четинде эле жүрөт, биз аларды көрбөй жүрөбүз да. Ошолорду кантип отбор болот, кантип аларды тандап алып жакшы эмеге алып келсек болот? Жок, бирок мен ойлойм, менин өзүмдүн мнениям, жаш балдарга питание важный эмес деп ойлойм. Потому что биз дагы керек болсо биз нан менен помидор жеп эле тренировка кылып жүргөнбүз да, мисалы үчүнчү. Далада иштеп туруп, тренировканын убакыты болсо даладан эле помидор терип, нан менен жеп эле тренировка кылып жүргөнбүз да. Жаштык кезинде ал питание физический немеге нагрузка болуш, күч болуш үчүн да, витамин. А жаштарга кичине кезинде көбүрөөк техника үйрөтөт. Ал физиканы уже чоңойгондо өзү алып ала берет да. Самый главный баягы айтып коет го, үйдө фундаментин биринчи куят го. Ошондой нерсе да. Жаш балдарды ошол техниканы жакшы үйрөтсө, уже кичине чоңойсо уже чуркап өзү физиканы набирать этип алат да. Азыр сиз Вьетнамдагы клубда ойноп атасыз. Вьетнамга уже экинчи сезон бартасыз, а? Экинчи жыл бутту. Азыр контрагым бутту. Мындан кийинки планчы? Каласызбы Вьетнамда? Бир 2-3 команда чыгып атат Вьетнамда. Вьетнамда калам го. Азыр агенттер сүйлөшүп атат. Вьетнамдагы жашоо кандай болду? Аяка мында көнүп кетиш, тамак аш, билбейм, культурасы, тилин кантип чечип атасыздар, кантип? Бирок тез эле киришип кеттим. Вьетнамдын меймандоз жакшы немелер экен. Тез эле кирип кетип, жакшы кабыл алып, неме кылып. Тил жонунан болсо англис тилинде, ал жакта переводчиктер бар. Биринчи барганда кыйналдым. Биринчи барганда тилден кичине кыйналдым, бирок түшүнөт элем англисин. По-любому кыйын болот экен башка мемлекеттечи. Өзбекстанда ойногонмун, Казакстанда ойногонмун, жакын го бизге, үйрөнүп кетип, ал жакта только английский болуп биринчи жыл кыйналдым, азыр полный түшүнүп, уже англисче менен бемалал сүйлөшө берем. Переводчиктер менен болуп. Питаниячы? Питание жөнүндө, ошол питание жөнүндө кичине кыйыныраак Вьетнамда. Ал жакта потому что халал эмес. Алар ошондой эми ует дагы бар, бирок алар халал эмес да. Алар ток менен эме кылышат да, өлтүрүшөт. Бизге окшоп халал кылып сойбойт. Сиздер кантип тамактанып атасыздар? Биз основной ал жакта халал баягы тоок эти бар, балык, ошондой морепродукты. Башка барбы дагы мусулмандардын немелери жолу? Баягы мусулмандар бар, чоң шаарларда бар да. Чоң шаарларда баягы халал ресторандар, халал еттер бар. То есть азыр тамак аштан кыйналбай жатасыз, а? Жок, кыйналбай жатам. Потому что мен семьям дагы, аялым дагы өзү менен жүрөт да. Тамак ашты аялым даярдайт. Ал тамак аштан кыйналган жокмун. Так, нормально. Үйрөнүп калат экенсиң. Тоок эти жей берип. То есть клуб бүт бардыгын обеспечить кылып берет да, квартирасы башкасы полный ошондой. Ой, клуб билети, квартира, семьямга бүт баарыны, ал жакта машина, тренировкага барып келгени полный обеспечить этет. Азыр биз мындай байкагандан Кыргызстанда футболго көз караш же Кыргызстанга болгон мындай футболго болгон басым бир аз күчөдү да, жакшы болуп калды акыркы жылдарда. Анан биз билгенден акыркы дагы 1-2 жылдын ичинде эле мындай бир аз ключевой фигуралар алмашкандан кийин бул футболго кандайдыр бир таасирин тийгизди, тийгизбедиби прямой? Тийгизет, конечно, бул тийгизет. Убакыт керек да. Сразу болбойт да. Секин убакыт керек. Мен ойлойм, ушу 2-3 жылдын ичинде жакшы болуп кетет деп ойлойм. Биз Кыргызстан Азияга чыктык, мисалы 1/8 чейин бардык. Бул биз үчүн эң чоң жетишкендигибиз азыр кыргыз футбол үчүн ушул болсо керек. Анан сиздин карьераңызда эң кыйын беттеш кайсы болду деп ойлойсуз? Кыргызстан сборныйда болду же башка бир оюнбу, беттешпи?
Эң кыйын сезилген оюнбу? Жакында болгон чемпионат Азияда болгон. Саудовская Аравия менен болгон оюнда. Ошондо бир 2 красный алып калганбыз. Ошондо кыйын оюн, ото кыйын оюн болгон. Биринчи таймда бир игробуз кызыл алып калган, көргөн болсоңуз. Экинчи таймда дагы алып калып, 8 киши поледа болуп калып, эң кыйын оюн ошол болгон. Ушундай ситуацияларда мындай баягы неме бар да, напряжение. Биринчиден бүт Кыргызстан карап турат. То есть элдин жүгү мойнуңарда дагы, анан экинчиси баягы жерде уже нагрузка, полянын ичиндеги нагрузка, болельщиктердин нагрузкасы башка. Ушундай балда мындай характерди бул жерде капитандын ролу чоңураакпы же тренердин показаниялары чоңураакпы же игроктун ичиндеги? Жок, тренерди дагы, капитан дагы ойлобойм эмес деши. Ол игрокту индивидуальный өзүнүн немеси. Ошол нерсени жеңиш керек. Профессиональный футбол, ошого футболист ошого деле профессиональный да. Мисалы үчүн андай напряжениялар болот да. Мисалы үчүн ал нерселер өзү кичине жаштык кезде болуш керек да. Уже көп полелордо ойноп, уже опытный болгондо андай нерселер болбош керек. Эми андай нерселер кичине болушу мүмкүн, бирок поляга чыкканда ал нерселер жоголуп кетиш керек да ужечи. Волнениячы болот, баягындай слишком настрой күчтүү болуп кетиши мүмкүн. Игроктучу ошондо баягы өзү баары бир мемлекет үчүн ойноп атасың, намысты коргоп атасың, баягы слишком перенастрой болуп кетсе дагы ошондон баягы кызыл карточкалар ошондой болот да. Бир футболисттин мындай пик деп коебуз го, бир өзүнүн карьерасындагы пик возраст кайсы возраст сиздин оюңузча? Мындай бир футболист ушул жашка келгенден кийин уже пикке жетет, андан кийин уже бул карыды деген возрастыңыз барбы? Мен пик возрастты ойлойм где-то бир 33-34 жашта ошол пик возраст болот го дейм. Ал жакта опыт дагы болот, осуна физически дагы пикке чыккан болот, мисалы үчүн. Уже самый главный футболдо опыт да. Уже бут жактан уже даяр болуп калат деп ойлойм. Азыр биздин Кыргызстанда азыр жаштар жакшы аралашып баштады да. Анан дагы деле мындай чоң футболисттер бар, башкалар бар. Чоң футболисттер командага керекпи? Обязательно керек. Сразу, мисалы үчүн, сразу жаш артырып болбойт да. Ал жакта чоң игроктор керек. Ал сразу жаңыртып берсе, уже игроктордо опыт жок. Алар кимден опыт алат? Мисалы үчүн да. Алар детский футболдон чыккан болсо, мисалы үчүн, уже уровеньди көтөрүш керек да. Мая Кыргызстанда чемпионаттардагы легионерлерди ошого алып келет да, чтоб жаштар Кыргызстандын футболисттеринин уровени көтөрүлсүн депчи. Бизде баягы футболисттер Кыргызстан чемпионатында комфорт зонада да азыр. А уже башка мемлекеттерге чыкса, уже ал жактарда чемпионат быстрый, башкача. Мисалы үчүн чемпионат Азияга бардык, ал жакта дагы футбол ото быстрый да. Ойлогону бербейт да уже. 1-2 секунд ойлондуңбу, уже топ пут менен кошуп топту алып кетип калышат. Ошондой да. Кыргызстанда жүрүп уже комфортный зонада болуп калышат да игрокторчу. Азыр Кыргызстандын футболда мына 2 жыл, 3 жылдын ичинде уровени көтөрүлдү. Жакшы эле болуп, азыр 16 команда болуп. Мурун уже биз ойногон маалда уже билет элек да. 3 эле команда болчу, 3 эле 4. Уже ошо 3-өдөн 4-өдөн бирөө чемпион болот эле, уже билет элек да. Башка командалар менен ойносок, уже алайда ойногондо биз дагы уже барып атсак, уттук деп келет элек да. Уже ойнобой турупчу. Азыр андай эмес, 16 команда болсо, мисалы үчүн, акыркы местедеги биринчи местеди дагы утуп коюшу мүмкүн да азыр. Уровень көтөрүлдү да ошентип. Бир спортсмендин карьерасына үй бүлө тоскоолдук кылышы мүмкүнбү? Же болбосо мындай үйлөнүү, же болбосо үй бүлө куруу, бул мындай адамдын концентрациясы бөлүнбөйбү, же болбосо мындай энергиясы? Жок, мен дагы мурун ошондой деп ойлойт элем. Үйлөнсөң уже спортко, семьяга неме болуп. Мен ойлойм, наоборот, мотивация болду деп ойлойм мага. Мисалы үчүн, үйлөнүп уже 2 эсе иштейсиң да, уже семьяны багыш керек, бала чака. Мисалы үчүн, семья бирок баягы мен мисалы үчүн башка мемлекетте ойноп атсам, семья жок болсо ошондо кичине кыйын болушу мүмкүн. Ойлопчу, семьяны, бала чаканы ойлоп. Когда бирге жүргөндө уже эчтеке билинбейт, наоборот, мотивация деп ойлойм. Азыр келечек үчүн кыялы бар жаш балдар, мындай эми өсүп келаткан жаш балдар үчүн 3 эң важный кеңеш айтсаңыз, эмне кеңеш айтат элеңиз? Эң биринчи, тренировканы калтырбай, ошо режимде болуш, мисалы үчүн да. Анан самый главный менет да спортто, эң азыр талант экинчи местеге түшүп калган да. Таланттуу игроктор уже, мисалы үчүн азыр Европада дагы көрсөңүз, таланттардан көрө баягы көрөт кайсы игроктор жакшы иштеп атат,
жакшы аракет кылып атат, ошолорду тандайт да азырчы. Европада азыр ошондой болуп калган. Европейский күчтүү звездаларды, эми интервьюларын көрсөңүз, ошолор деле айтат да, мисалы үчүн. Бул талант калып кете берет да, иштеген бала күнүгө өсүп кете берет да. Мисалы үчүн таланттуу балалар бар, баягы уже тренировка кылгысы келбей, таланты бар, бирок желаниясы жок да. Самый главный желание да. Мисалы үчүн мен көп интервьюлөрдө дагы айтып кеткенмин. Мен өзүм деле Бишкекке барганда башкача болгонмун да. Баягы шаардагылардын обувтарын көрүп, мисалы үчүнчү, күчтүү бутсаларда оригинал. Биз эми резинка бутсалар менен барганбыз да Бишкекке. Ал жакта алардын бутсалары көрүп, уже баягындай сезим болгон да. Булар күчтүү экен. Менден эчтеке чыкпайт, болуш керек деп туруп, баягылар менен уже тренировка кылып, баягылар келет эле машинада алып кетет эле, аталары ушундай эле байлардын балдары эле. Биз күндө мээнет кылып иштеп, ошолордон азыр бирөөсүнөн футболист чыккан эмес да. Мисалы үчүн бут барын тааныйм, бирок футболист чыккан эмес. Самый главный мээнет да, ошол жаштарга ошол самый главный мээнет кылып, режимде болуп, башка нерселерге неме кылбай. Мисалы үчүн футболист футболду тандады, ошол нерсе менен до конца кетиш керек деп ойлойм. Окуу дагы болуш керек и футбол дагы. Футболдо эң важный ошол баш да. Техникасы жакшы болуп, чуркашы жакшы болуп, самый главный футболдо баш роль ойнойт да. Карьераңызды жыйынтыктагандан кийин кандай пландарыңыз бар? Келип кайра эле ошол кыргыз футболунда иштеп улантасызбы, же болбосо уже карьера жыйынтыкталабы футбол? Бирок карьерадан азыр бүткөндөн кийин пландарды иши ойлоп кире элекмин. Так футбол неместе калам го дейм, футболдон тышкарыда жашай албайбыз окшойт уже. Потому что жаштыгыбыздан уже футболдун неместе системасындабыз. Көрөбүз, карьера бутса, мисалы үчүн пока аракет кылтабыз, что бизнес футболдон тышкары. Футболдун өмүрү кыска да, мисалы үчүн. Эртең травма алып калсаң эч кимге керек болбой каласың. Спортсмендин немеси ошондой да. Ойноп атканыңда керексиң. Эртеси травма алып калсаң уже керек эмесиң. Любой спортто ошондой го. Эгерде футбол болбогондо, балким сиздин мындай футбол менен таанышпай калганыңызда, азыр Адылжан каякта жүрөт эле, эмне кылып жүргөн болот эле? Эми футбол болбогондо, эми билбейм. Эми бокска кызыгат элем. Эгер футбол спорт болбогондо, ошондой мал, кой багышка кызыгам. Ферма ошондой нерселерге кызыгам. Может, фермер болуп кетмакмын. Биз дагы бир акыркы сурообуз бар. Буну бардык эле келген немелерге, конокторго беребиз. Эгерде сиз азыр футбол федерациянын башына келип калсаңыз, то есть Кыргызстандагы сиздин бир чечимиңиз бүт Кыргызстандын футболунун тарыхын өзгөртүп бере турган болсо, эң биринчи чечимиңиз эмне болот эле? Эмнени өзгөртөт элеңиз кыргыз футболунда? Кыргыз футболдо бүт нерсени жаштарга, вниманияны жаштарга кылат элем. Чтоб жаш өсүп келип аткан балдардын бүт вниманияны ошол жаштарга кылат элем деп ойлойм. Может 5 жыл, может 10 жыл күтүш керек да, убакыт керек болот. Бирок 10 жылдан кийин баягындай айткандай мебесин терип аласың да. Ошондой. Достойный результат керек болсо, кичине сабыр кылып жаштарга өстүрүш керек. Баягы кичине академиядагы ошо жаштарга бүт бардык вниманиянын, акчанын дагы баарын ошол жорго тыгыш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн мен 2 жыл Өзбекстанда ойногон болсом, Өзбекстанда где-то бир 6 жыл, 7 жыл сезген болсоңуз, футбол түшүп кетти, ылдыйга түшүп кетти. Алар бүт мени жаштарга неме кылды да. Азыр карасаңыз, бүт ошол внимание кылган балдар эле азыр сборныйда ойноп жүрөт. Бирөө Манчестер Ситиде ойноп жүрөт. Мисалы үчүн мен Бундескарда ойноп жүргөнүмдө алар молодой болчу да. Бүт внимание ошолорго болгон. Баягы футбол түшүп кетип, азыр ошолор бүт көргөн болсоңуз, адашпасам U18, U19 эм Ташкентте болгон Азия неместе чемпион болушту алар дагы. Олимпийский дагы финалга чейин чыкты. Мисалы үчүн да. Азыр Өзбекстан сборныйсынын бүт баарын алып салып, жаштарын коюп койсоңуз да көп нерсе өзгөрбөйт да, мисалы үчүн. Бүт баары азыр сборный Өзбекстандагы жаштар да ошолор. Биздин кыргыз футболуна сиздин өзүңүздүн анализ менен примерно канча жыл керек Азияда полуфиналга чыгыш үчүн, допустим? Бирок Азияда чемпионатта азыр деле ойносо болот.
полуфиналда биз барып ойноп көргөнбүз. 2 Азиядан бери ойноп атабыз. Өзүңүз 1/8 чыкканбыз. Көргөн болсоңуз Обай менен оюндо акырында пенальтилер болуп жок нерсе, потому что алар ойноп келген финалга чыгып жүргөн сборныйлар да. Мисалы үчүн Саудия менен ойнодук 8 болуп, мисалы үчүн да. Чемпионат мирада отборочный Азияда эң күчтүү командалардын бири. Иран, Өзбекстандар менен дагы ойнодук, мисалы үчүн да. Азыр Азияда эң күчтүү команда Япония деп ойлойм. Кыргызстанда Япония менен дагы ойнодук, жаман ойногон эмеспиз. Мисалы үчүн көп командалар менен өзүбүздүн ошибка опыт жетпеген да. Ошого эле уткузуп койгонбуз, бирок болбосом любой команда менен ойносок болот деп ойлойм. Ушул Азияда ham чыгып кетишибиз мүмкүн полуфиналгачы. Потому что любой команда менен ойносо болот. Иранда ойногонубузда выездда 1-0 уткуздук. Бизде моменттер болгон. Өзбекстан менен ойноп атканда 1-0 утуп аттык, 1-1 кылышкан. 2-1 утуп аттык, 2-2 кылып акырында ошибка менен кирип кеткен, 3-2 уткузуп койгонбуз. Выездда деле 1-0 уткуздук. Башында 20-минутада красный алып, бир киши аз ойногонбуз. Бирок кыйын андай сборныйлар менен ойнош кыйын, бирок ошондой сборныйлар менен ойносоң опыт аласың да. Опыт алып, уже кийинкилерге уже даяр болосуң да. Мынау биздин азыр көпчүлүк жакшы күчтүү игрокторубуз сыртка башка клубтарга чыгып кетип атпайбы? Бул биздин Кыргызстандын өзүнүн сборныйына же болбосо Кыргызстанга, кыргыз футболуна болгон салымбы, же болбосо күчтүү игроктор сыртка чыгып кетип күчүн ошол жакта коротуп берип атабы? Жок, бул салым да. Башка мамлекеттерде футбол өтө өнүккөн. Мисалы үчүн Вьетнамдын чемпионаты, мен мисалы үчүн Өзбекстанда ойногонмун, Казакстанда ойногонмун. Чем Өзбекстан Казакстанга караганда деле күчтүү да Вьетнам чемпионаты. Өтө быстрый, тез футбол. И легионерлери дагы өтө күчтүү. Бразилия, мисалы үчүн Испания, Колумбия ошо күчтүү. Мисалы үчүн ал сборныйлар ошо сборный Бразилиянын составына түшкөн игроктор да, мисалы үчүн. Күчтүү игроктор ойнойт. Ошондой чемпионаттан уже быстрый футболдон уже келсеңиз, уже салымын кошо бересиз да. Мисалы үчүн бизде любой мен болобу, башка игрок болобу, башка мамлекетке ойноп, өзүн жакшы көрсөтсө, Кыргызстандагы башка игрокторго дагы жол ачылат да. Мотивация болуп, ал мамлекеттегилер айтат да, Кыргызстандан келген жакшы игрок экен, Кыргызстандан жакшы дагы бир игрок алыш керек деп туруп, башка игроктор дагы жол ачылып кетет да. Мисалы үчүн мен барып туруп, ал жакта өзүмдү көрсөтө албасам, уже жабылып калат да, мисалы үчүн. Ошондой нерсе да. Мисалы үчүн Өзбекстанда дагы Кусанов болобу же башкасы болобу ойноду, уже Өзбекстанга болгон кызыгыштан башкача болуп калды. Ошондой нерсе да. Мисалы үчүн биз барып башка мамлекетте ойносок, Кыргызстандагы башка игрок жаштарга дагы жол ачылат деп ойлойм. Ал жактарда эми условия башка, чемпионат күчтүү, мисалы үчүн да. Үй бүлөсүнгө эме кылган условия, айлыктар дагы жакшы. Ал жактан сиз опыт алып келип туруп, жака келип командага вложить этип атасыз. Командага вложить этесиз. Ал жактан наоборотко польза сборныйга, только башка мамлекетте ойносоңуз. Ал кайсы маалдары минус болуп калат? Сборныйлар баягы чогулат го. Кыргызстандын чемпионатынын любой убакыт токтотуп, сбор өтө берет да, сборный даярдай берет да. А бизди чакырса клуб кое бербейт да, мисалы үчүн. Ошо минус болуп калат. Бизди только FIFAнын даталарда кое берет да. Мисалы үчүн оюнга где-то бир 6 күн, 7 күн калганда эле кое берет да клуб. Ал жактарда оюн болот го. Только FIFAнын датасында чемпионат бүткөндөн кийин, түгө пауза болгондон кийин жиберет. Ошо эле минус. Сборныйга убакыт көбүрөөк керек. Потому что игроктор бири-бирине жакшы түшүнүүгө где-то минимум ойлойм бир 15 күн, 10 күн, 15 күн убакыт кетет деп ойлойм. Ошол жагынан минус. А так игроктор башка жерде ойногондор салымын көбүрөөк кошот деп ойлойм. Сизге убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Буюрса ошентип Кыргызстандын желегин көтөрүп, Кыргызстанды башка чет мамлекеттерге таанытып, артыңыздан дагы ошентип жаштарды шыктандырып жүрө бериңиз. Жана үй бүлөңүзгө, жакындарыңызга бактылуулук, береке каалайбыз. Урматтуу жаштар, урматтуу жалпы Кыргызстандагы спорт сүйүүчүлөр, буюрса кыргыз спортунун жогорку деңгээлдерде көрөбүз, жакынкы жылдарда көрөбүз деген чоң ишеничибиз бар. Ага биз толук ишенебиз. Жана жанагы Адылжан мырза айткандай эле баардыгы чоң эмгек менен болот. Ошон үчүн баарыңыздарды талыкпай ушул спортто жүргөн жалпы эле инсандар, бир эле футбол эмес, баардык спортто жүргөндөрдү биринчиден өзүңүздөрдүн карьераңыздар, экинчиден үй бүлөңүздү ойлоп, жана Кыргызстанды ойлоп туруп машыгып, ушундай чоң деңгээлдерге чыгышыңыздарга чоң үмүт артабыз. Жана Адылжан мырзанын бүгүн жалпы биздин катталуучуларга бир белеги бар, буюрса
мынау бул кайсы форма, кайсы клубдун? Бул Вьетнамда клубумдун Вьетнамдагы формасы, биринчи Бекамикс деген Комикс команданын деген формасы. ошол жердеги формасыны буюрса азыр автограф алабыз, ошол автограф алып, буну кандай кылабыз достор? Комментарийге жакшы каалоо тилектерди жазасыздар. Адылжан мырза кирет дагы эң жакшы комментарийге лайк басат. Ошол комментарийдин жеңүүчүсүнө ушул Адылжандын эмеси кол тамгасы бар форманы белек кылабыз буюрса. Жарайбы? Болобу? Жарайт. Жон. Мынау сизге маркер. Сен дагы бияна тарт. Буюрса достор, форма бизде. Жакшы. Бул кандай комментарий болуш керек? Бул жалпы эле биздин кыргыз футболуна ийгилик каалайбызбы, же Адылжанга ийгилик каалайбызбы, же жалпы эле футбол жөнүндө жакшы бир оюңуздарды, пикириңиздерди билдирсеңиздер, эң жакшы болгон комментарий Адылжанга жаккан комментарийге лайк басат, же болбосо комментарийге астына жазып койсоңуз дагы болот, ответ кылып ошого буюрса ыйгарабыз. Чоң рахмат сизге. Буюрса чоң карьералык ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз футболуна чоң салым кошуп жүрө бериңиз. Рахмат. Силерге рахмат. Ушунчалык чакырып эме кылганыңызга. Рахмат, Алла разы болсун.